Мэрди казып башташат. Бишкек шаардык кеңешинин атайын депутаттык комиссиясы Борбордо 84 гектар жер тилкеси ижарага берилип кеткени боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы, Республика Ата журт фракциясынын депутаты Канатбек Мүзүралиев билдирди. Депутат Бишкек шаарында акыркы жылдары курулган көп кабаттуу 104 үй пайдаланууга берилгени турганын, алардын канчасы жеке менчик жерге, канчасы муниципалдык жерге курулганы да такталышы керектигин айтты. Бул жагдай Албек Ибраимовго дагы кезек жеткенин билдирет. Бул коңгуроо жакында мэр иштен алынып, арты казылат дегенди канкуулайт. Бул эле эмес, Манас аэропорту боюнча да иштеп чыгат. Айтор башына кара булут айланчуу күн алыс эмес деп жазат Фабула басылмасы.